Арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар, 2010 жылдын май-июнь айларында Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалдар эгемендүү Кыргызстандын соңку тарыхында Ош окуясы деген ат менен кирди. Мындан 11 жыл мурда кандуу окуянын чоо жайы, келип чыгуу себептери, кесепеттерин бир нече комиссиялар иликтеп, өз корутундуларын чыгарганы менен ондогон адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылганына карабай, коомчулукта бул окуяга саясий жана укуктук баа бериле элек, чыныгы күнөөкөрлөрү жазага тартылган жок деген пикирлер бар. Кыргызстандын азыркы президенти Садыр Жапаров 2010 жылдагы Ош окуясын кайрадан иликтөө, териштирүү, акыйкат талдоо үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырма берди. Мамлекет башчынын бул чечими да коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштоодо. Азаттык радиосу бул темага дагы бир жолу кайрылып, талдап көрүүнү чечти. Сөздүү калабалуу окуянын чыккан күнү ал учурдагы кырдаалдан өзүнөн баштасак. Документтерге күбөлөрдүн айткандарына таянсак, эки тараптуу тирешкен жаңжал 2010 жылы 10 июнь күнү кечки саат 10-до Оштогу Алай мейманканасынын жанында өзбек-кыргыз топторунун кагылышып кеткенден улам чыккан деп айтылат. 11 июнга коогон түнкү саат 2-де Ош шаарындагы мечиттерден үн күчөткүчтөр аркылуу куралдуу кармашка даярданууга чакырыктар жаңырганы да документтерде берилет. Ош окуясы чыкканда убактылуу өкмөт жетиштүү деңгээлде чечкиндүү чараларды көрө алган жок деген ачуу сындар али күнчө айтылат. Убактылуу өкмөт 11 июнда жаңжал башталганда эле түнкү саат 2-де чукул жыйынга чогулуп, Ош жана Жалал Абад аймактарына чукул кырдаал киргизгенин, таңкы 7-де убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өзбек лидерлери менен Ошко келип түшүп, абалды координациялоону колго алганы айтат. Эми 10 да биз түнкү саат бир 12ден кийин мага маалымат беришти. Ага чейин маалымат берген эмес эле. Сөйдүнө биз 10 күнү саат 7-лерде чоң жыйын өткөргөнбүз. Жыйын өткөргөндөн кийин резиденцияга барып анча-мынча сүйлөшүп, анан кайтып келгенден кийин түнү маалымат беришти. Ошондой жанакы гостиницанын тегерегинде чогулуп атышат, кагылышы болгонго бола баштады дегендей да. Мына ошондо биз түнү менен отуруп, бардыгын чогултуп, анан аякты тактап, кандай күчтөр бар, эмне бар деп туруп, анча-мынча армиянын балдарын алып, эртеси 11-нде эрте менен мен учуп баргам. Мен, Азимбек Бекназаров, Өмүрбек Текебаев үчөөбүз бирге учуп барганбыз. Жаңжалдашкан тараптарды тынчтандырып, коомдук коопсуздук камсыз кылууга милициянын, ички аскерлердин моралдык духу төмөн болгондугу, аларды материалдык техникалык каражаттары жетишсиз болгондугу көп айтылат. Ошого карабай милициялар элдик кошундар 12-13 июнь күндөрү кырдаалды жеңилдетүүгө болгон күчтөрүн жумшашкан. Барганда эми кандай чаралар көргөн? Биринчи барып, бардык бийлик бутактарында жетектерди чогултуп, имаратка маалыматты бергиле, кандай акыбал, Ошто эмне болуп атат, кандай кагылыш, кандай күчтөр десе, бири да жооп бере албай коюшкан. Мэри дагы, жана башка жетекчилери дагы, милициянын жетекчилери дагы шаардык боюнча ошол жерде МВДнын орун басары бар экен, Тургунбаев Мелис мырза. Анан адан сурадым, сиз ушул жерде эң чоң МВДнын жетекчиси экенсиз, маалымат мага бериңиз, эмне болду? Десе, ал айтты, билбейм деди. Эмне келдиң анда? Эмнеге бул жерде жүрөсүң? Сен менин башка тапшырма менен келдим эле дегенде, болуптур эмес деп, анда бир пайкап чыгайлык деп, вертолетту алып, Оштун үстүн кыдырып, көрүп, эмне болуп атат, кайсы жерде кандай акыбалдар экенин карасак, бир топ жерлерде чогулган балдар бар экен. Мына ошолорду көрүп, СОС деген жазуулардын бардыгын көрдүк да. Көрүп кыдыргандан кийин ошол балдарды киргизбөө максатта биринчи биз жолдорду тосуу аракетин жасадык.
Ошол эле убакта Ош шаары, ага канатташ райондордун жергиликтүү бийликтери жаңжалды болтурбай коюуга алдын алган жетиштүү чараларды көргөнбү деген да суроолор көп берилет. Эми бул жерде себептеринин бири саясатта бар бул жерде. Анан эми жергиликтүү бийлик дегенде карапайым калк көбүнчө туура эмес кабыл алат да. Эми жергиликтүү бийлик күч органдары баш ийбейт түздөн түз. Эч кандай колунда бир рычагдары жок. Бир гана түшүндүрүү иштери. Жергиликтүү бийлик турмак, борбордук бийлик бүтүндөй мамлекет бул окуяны токтотуп кала албады. Керек болсо убагында күнү келип турган убакта СССР деген чоң мамлекетте токтотуп кала алган эмес да. Эми масштабты түшүндүңүз да канчалык деңгээлде. Ошондуктан алдын алууга сөзсүз болот болчу. Көпчүлүк талдоочулар 2010 жылдагы Ош окуясынын чыгыш себептери 1990 жылдагы окуядан сабак алынбагандыгы менен байланыштырышат. Абалды курчутууга сепаратисттик чакырыктар, уюшкан кылмыштуу топтордун жана сырткы саясий күчтөрдүн таасири күч болгонун баса белгилешет. Ошо күнү, ошо түнү эле чыга калган маселе эмес. Бул түпкүрдө жаткан проблемалардын негизинде тек гана ошол күн, ошол числодо гана жарылган жара. Бул окуянын тамыры 90-жыл, андан мурдараак жылдарга барып такалат. Анан эми бир гана айтарым, карапайым эл эки тараптан тең. Бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Үчүнчү тарап дейбизби, мүмкүн төртүнчү тарап дейбизби, ошол күчтөрдүн колу менен уюштурулуп жасалган окуя десек туура болот. Өзбек этнос биз жарандарыбыздын лидерлеринин Салахуддинов, Абдрасулов, Сабир, бир топ фамилиялар бар. Ошолордун экстремисттик иш аракеттери. Үчүнчү бул кылмыштуу топтун ошолорду колдогон кылмыштуу топ жана өздөрүнүн мындай шарттарын, пайдаларын жоготуп, башкалар келген коркунуч пайда болгондуктан ошолорду сактап калып алып калган. Төртүнчү дагы далилденген бул үчүнчү күчтөрдүн көмүскөдөгү биздеки парламенттик системаны болтуруу аракетине тымызын жасаган иш аракеттери деп баардык комиссиялар тастыкталган. Бул эң негизги себептер болуп чыккан. 14 июндан баштап Ошто Жалал Абаддагы абал турукташа баштаганы белгилүү. Кырдаалды турукташтырууга өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин, кыргыз өзбек тараптын алдыңкы өкүлдөрүнүн, өкмөттүк эмес уюмдардын жана жалпы элдин биргелешкен аракети күч болгон. Биринчи кезекте ошол Оштогу тургундарга кам көрүү, ошол жакта азык түлүк, медициналык жардамды камсыз кылуу маселелери, экинчиден болсо ошол кагылышты азайтуу, токтотуу маселелери, бул иштерге ошо коомчулукту тартуу маселелери турган. Ана мен баягы өзүм тикелей катышып, тикелей баягы өзүм уюштурган иштерден айта турган болсом, ошо 11-инен баштап биз ушу 1-августтарга чейин 20 күн ичинде самолет менен эле ушу 1200-1300 тонна жүк ташыдык Ошко. Ушул жерде мына суу, нан,
күрүч, уундан баштап болгон нерсени мына эл түп көтөрүлүп, уюмдар, коомдор, жөнөкөй жарандар ушу мына биз айткан мэрия, өкмөт уюштурган жерлерге алып келип, гуманитардык жардам ушунча көп чогулуп атты. Ошону самолет менен таштык. Ошондо биз 20 күн ичинде күнүнө 3-4 рейстен 80 рейс жасады. Биздин авиаторлорго ошо азырда рахмат айтыш керек. Анткени ошо авиакомпаниялар ошондо такыр айныбай, кетенчиктебей болгон самолетун ушул Ош тарапка гуманитардык жардам жеткирүүгө коюшту да. Ошо самолеттор менен 8000дей адамды Оштон бияка алып чыктык Бишкекке. Ошонун 1000ге жакыны, 1,5 миңге жакыны ошол жаш балдар болчу. Ошо жаш балдардын 900-950-сүн ошол эле бияка алып келгенде көлгө алып барып, көлдөгү пансионаттарга, эс алуу жайларына жайгаштырып, ошо жанагындай когалаң, от көрүп, өрт көрүп, кан көрүп калган балдарды психологический реабилитация катары биз ошол жерде 10-15 күн ошол жакта эс алдырдык да. Убактылуу өкмөт кыйраган турак жайларды, коомдук жеке менчик мекеме ишканаларды, башка инфраструктураларды калыбына келтирүү максатында Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча башкы дирекция түзөт. Ал эми жабыркаган үйлөр 2000ден ашуун үйлөр бар болчу. Таптакыр жараксыз болуп калгандары бар эле. Анын ичинен кайра калыбына келтириле тургандары бар эле. Анан ошол үйлөрдү биз ошо сентябрдан баштап калыбына келтире баштадык. Эми биринчи калыбына келтирүү жумуштары мурунку күйгөндөн калган нерселерди алып тазалап алып чыгыш керек эле да. Анан негизги принципиалдуу чечим кабыл алынганы ушу 2 этап менен жабыркаган үйлөрдү 2 этап менен калыбына келтирели дедик. Биринчи этабында ушу 28 чарчы метрге чейин турак үйлөрдү, экинчи этабында аларды 42 чарчы метрге чейин жеткирүү боюнча да. Анан ошол жалпысынан биз үйлөрдү ушу 3 декабрга карата бүтүп, ушу элди баягы чатырларда жашап аткан элди ушу үйлөргө киргизип калууга жетишип калдык да. 4 декабрь күнү кар жаап баштады. Анан эми ошол 1780 үй калыбына келтирилди. Ошо жана 28 чарчы метрлик, анан кээ бир көп бөлөлүү үйлөргө 42 чарчы метрлик аянты менен. Бул эми Ош шаары, Кара Суу району, Жалал Абад шаары, Базар Коргон району негизинен. Эми мындан сырткары жалпы жонунан мамлекеттик дирекция 173 объектини кайра курдук, жа калыбына келтирди да. Башка талдоолордо 2010 жылы бийликтен кулаган Бакиев өз таасирин сактап калуу максатында түштүк аймакка келип баш калкалап өз талапкерлерин көбөйтүүнү көздөгөн деген пикирлер арбын. Баласы Максим менен иниси Жаныштын телефон аркылуу сүйлөшүүлөрү учурунда коомчулукка белгилүү болгон. В общем, по этим выборам, там вот все-таки помнишь, вот Иса, вот который Рыбев еще был наш, вот, который потом слился же с Акжелом, правильно? Ага. Или вот новую уже мы никак не можем. Ту Акжеловских. Просто новые лица надо сделать побольше, там, почистить, наверное. Да? Ну вот смотрите. Да. Сейчас, во-первых, я что думал сделать, если это технически реально? Найти человек, 500, да? Таких. Найти, да? Среди которых человек 10 говорящих. Чтобы они пришли, зашли в Белый дом и сказали, вот теперь мы временное правительство, и начали декреты. Талдоочулардын пикиринде, Бакиевчилердин 2010 жылдын апрель-май айларында Ошто Жогорку кеңештин жыйынын чакыруу, Жалал Абад облусунда жергиликтүү бийликтерди басып алуу аракеттери эки тараптуу жаңжалдардын курчушуна, анын ичинде улуттар аралык нааразычылыктардын күчөшүнө май куйган.
Жергиликтүү жана эл аралык эксперттердин пикирине таянсак, убактылуу өкмөттүн 7 апрелден кийин Кыргызстандын түштүгүндө жетиштүү таасир болбогондуктан Ош Жалал Абаддагы өзбектердин колдоосуна муктаж болгон. Ошол эле учурда Бакиевдик режимден запкы жеп келген Батыров баштаган өзбек лидерлери да убактылуу өкмөттү колдоого аргасыз болушкан. Абал курчуп кеткенде прокуратура өзбек лидерлери Батыровго иш козгойт, издөө кылат. Ага кажет кирбей Батыров Кыргызстандын чегинен чыгып кетүүгө үлгүрөт. Ош окуясын иликтөө боюнча Токон Мамытов башында турган Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы, академик Абдыган Эркебаев башында турган улуттук комиссиялар иш жүргүзүп, алар да окуяга өз бааларын беришкен. Биздин комиссиянын өзгөчөлүгү, өзүң айтып кеткенде, улуттук деп бизде биринчи жолу биз Роза Исакова менен кеңешип олтуруп, мындай колдон келишинче көз карандысыз болсун, мамлекеттик дагы эмес, өкмөттүк дагы эмес, же коомдук эмес, ар кайсы кесиптеги адамдарды, ар кайсы тармактарды кошуп, калыс болсун, улуттук, мамлекеттик дагы эмес, көрдүңөрбү? Жалпы улуттук мүнөздө болсун деген ниетте түзүлгөн эле. Биз колдон келишинче чын калыс позицияны аракет кылабыз. Мына биринчи жолу ушул комиссияга биз ошол негизиндеги өкмөт мамлекет башчысы Роза Исаковдун өзүн чакырып сураганбыз. Аны биринчи орун басары Атамбаев, анан кийин убактылуу өкмөттүн жетекчилеринин баардыгын тең. Саясий ишмерлерди, мына Камчы Ташиевди чакырып сураганбыз. Мен азыр айтсам болот, мен канааттануу менен айта алам. Биз колдон келишинче мындай калыс мамиле жасаганбыз. Ошон үчүн мен мына 2 күн кечке жогорку кеңеште жалгыз туруп, трибунада жооп бергем. Эртеден кечке чейин. Жогорку кеңеш дагы бизди жактырып, анан Эркин Тоо газетасында кыргыз жана орус тилдерде, мамлекеттик жана араб тилинде толук жарыяланган. Эч бир документ андай боло элек ушунга чейин билесиңер. Жыйынтык 11 пункттан турган жыйынтык чыгарамыз, анан 19 сунуш киргизгенбиз. Биз ошондо убактылуу өкмөттүн дагы кемчиликтерин ачык жазганбыз. Ушул окуянын алдын ала алынган жок, ошондо маалыматтар келип турса дагы деп. Бул бир убактылуу өкмөт дагы өзүнүн кемчилигин 16-июнда эле атайын кайрылуу элге чыгып, билдирүү жасап, моралдык жана саясий жоопкерчиликти мойнуна алабыз деген. Кандуу окуянын сүрү суу электе, анын айланасында тегерегинде ар кандай баалар бериле баштады. Ошондон улам убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаеванын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын атайын өкүлү доктор Ким Клюнинге Ош окуясын иликтөө боюнча эл аралык көз каранды эмес комиссия түзүү боюнча кайрылат. Июндагы болгон окуялар боюнча сөзсүз иликтөө жасаш керек. Эл аралык иликтөө. Силердин иликтөөңөр жетишсиз деп туруп алды ушул маселеге. Абдан кашайып туруп алды. Биз ошо Нью-Йоркто болгондо да бул киши өзүнүн сөзүндө ошо өлкө башчы катары сүйлөп атканда катуу айтты ушул жөнүндө. Мен ушу трибунадан талап кыламын, Кыргызстан сөзсүз эл аралык иликтөө жазасын деп туруп. Анан мен ошо күндөрү Нью-Йоркто жүргөндө Пан Ги Мун менен да жолуктум. Дагы бир топ маанилүү эл аралык арбитрлер менен жолуктум. Анан кийин аргасыз болдук, биз такалып калдык. Чын эле мына бизде өзүбүздүн парламенттин комиссиясы болгон. Эми ошолорго такыр эле канаттанбай койду Өзбекстан. Ошентип катуу турганынан анан мен да ошо жоопкерчиликти алып эл аралык комиссия болсун деген позицияга мен да турдум. Анткени мына Пан Ги Мун да мага айтып калды, силер ушу жазсаңар туура болот го деп. Эми биз баштан эле ушундай саясатта болчубуз, позицияда. Келгиле, көргүлө, эчтекени биз мындай бир жашырбайбыз, эч жерде катпайбыз.
Кыргызстандын эл аралык көз каранды эмес комиссиясын түзүү демилгеси, Бириккен Улуттар уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Европа Союзу, КМШ сыяктуу абройлуу эл аралык уюмдар тарабынан жактырылып, мандаты бекитилип, аны курамына Финляндия, Австралия, Турция, Франция, Эстония, Орусия, Улуу Британия өлкөлөрүнүн эл аралык деңгээлдеги эксперттери кирген. Комиссия окуя болгон жерлерде өз иликтөөлөрүн жүргүзүп, 2011 жылдын 1-апрелинде отчетун берген. Расмий маалыматтарга караганда, 2011 жылга карата июнь окуялары боюнча 5310 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 474 адам өлтүрүү, 2328 мүлктү жок кылуу, 1670 уурулук, 460 иш, куралдарды жана автоунааларды мыйзамсыз колдонуу, 30 адамды уурдоо, 7 укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн өлтүрүү беренелери боюнча иш козголгон. Жалпы козголгон иштердин 176сы боюнча сот процесстери болуп, 360тан ашык адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Эл аралык комиссиянын корутуусундагы эң негизги фактор июнь окуяларында геноциддин, башкача айтканда адамзатка каршы массалык кылмыштын белгилери жок экендиги ачык айтылган. Кыргыз коомчулугу, анын өкмөтү Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалдын тез арада токтоп, тынчтык жолго түшүшүнө, ал кездеги Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун саясаты, жеке позициясы чоң рол ойногондугун жогору баалап келатат. Жаңжал учурунда Өзбекстандын аймагына өткөн миңдеген качкындарга утурумдук шарттарды түзүп бергени, абалды курчушуна жол бербей, көп өтпөй качкындардын Кыргызстандын аймагына келишине Өзбек бийлигинин аракеттери гуманды саясаты катары бааланган. 11 июнда мен Ислам Абдуганичти таап Каримовга телефон чалдым. Ошто жаңжал ушунчалык тмела катуу жүрүп аткан кез эле. Мен ошондо ал кишини сурандым да, ушу кандай кеңеш, кандай жардам бересиз деген суроо менен кайрылдым. Ислам Абдуганевич айтты мага, эсиңде барбы, Андижанда мен дал сенин ситуацияңдай турган болчумун. Мына азыр болсо сенин башыңа келиптир. Анан биз бир жарым сааттан ашык сүйлөшүп аттык. Болуп аткан ситуацияны мен ал кишиге айтып берип аттым, ал болсо реакция берип атты. Анан аягында ал киши айтты, сен эми өзүң билгин, кимге кайрыласың, мен болсо бир нерсени жасап коеюн, мен чек араны катуу бууп коеюн, бууп туруп эч кимди жибербегендей ушундай саясатты мен жүргүзөмүн. Билесиң го, бизде да улутчулдар толуп атат, ошол жерде кандаштарыбызга жардам беребиз дегендер бар. Бирок мен ушул жагын камсыздап берейин, башкасын болсо эми сен кимге кайрылам десең ошого кайрыл деген мааниде мага жооп берди. Мен кийин Ислам Абдуганич менен бир нече жолу жолуктум эл аралык жыйындарда. Мисалы, бүткүл улуттук уюмдардын генералдык ассамблеясында, бул болсо сентябрь 2011 жылы. Ал жерде ага чейин да бу декабрь айында Москвада СНГнын саммитинде жолуктум. Ошентип бир нече жолу жолугуп Ислам Абдуганевич бизди колдоп турду, бирок ал кишинин көз карашы ушундай болчу. Ошо жаңжалды үчүнчү күчтөр ошолор козгоду, ошолор жазады дегендей. Дайыма ушул позицияны катуу карманчы. Ислам Абдуганичтин жардамы бизге өзгөчө ушул жактан болду да, мындай бир эч кийлигишкен жок. Экинчи жагынан ошо эч ал кишинин мындай бир атайын претензиялары, анан кийин же ушу туура эмес жазап атасыңар, же мындай жазыш керек деген деп кийлигишкен жок.
2011-жылы 21-сентябрда Өзбекстандын ал кездеги президенти Ислам Каримов Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында чыгып сүйлөгөн сөзүндө республиканын түштүгүндө жашаган кыргыздардын өзүлөрү жана көп санды өзбек диаспорасы терең ойлонулган жана жакшы уюштурулган үчүнчү күчтөрдүн курмандыгы болду деп айтууга бизде жетиштүү негиз бар деп айтканы окуяга берилген калыс баа катары айтылып келет. Учурда Кыргызстандын азыркы президенти Садыр Жапаров 2010-жылдагы Ош окуясын кайрадан иликтөө, териштирүү, акыйкат талдоо үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырма берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына алайык, 2010-жылдагы июнь окуялары боюнча тергөө иштери башталды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына алайык, 2021-жылдын 15-апрелинде Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иштери башталды. 2010-жылдын май-июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялуу кесепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө 2010-жылдын май-июнь айларында Ош жана Жалал Абад облустарында башаламандыктардын чыгышынын себептери жана шарттары иликтенүүдө. Ошондой эле трагедиялуу окуялардын алдын алуу боюнча тийиштүү чараларды көрбөгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн, күч структураларынын башчыларынын жана аймактык деңгээлдеги кызмат адамдарынын аракеттерине укуктук баа берилмекчи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшү жана жыйынтыктары, ошондой эле ал боюнча кабыл алынган процессуалдык чечимдер жөнүндө тез арада коомчулукка маалымдамакчы. Жогорку Кеңештин депутаттык комиссиясы, Улуттук комиссиясы, эл аралык көз каранды эмес комиссиясынын бир нече айларга созулган иликтөөлөрүнүн натыйжасында чыгарылган корутундулар, отчеттору Ош окуясына баа бере алган жокпу? Азыркы териштирүүдөн натыйжа чыгып, коомдун көкшүнүн суутуп, адилеттүүлүккө алып келеби? Же жаңы саясий тирешүүлөрдү жаратабы деген суроолор көп. Адилет териштирүү дегенде мен укук коргоочу катары ошол ар бир адамдын, ар бир укугу бузулган адамды адилеттүүлүккө жетсе, ошонун укугун бузган адамдар сот алдында, мыйзам алдында жооп берсе, ошол адилет териштирүү болот. Анан болбосо бизде Кыргызстанда бизде ушундайбыз да, бир флагман деген бар. Али саясий флагман деп мен өзүм ошентип атап алгам да. Мисалы үчүн бир саясий өнөктөш болуп, бир шайлоо болуп атабы же бийлик алмашып атабы, сөзсүз Кумтөрдү көтөрүп чыгышат. Кумтөр элге барыш керек деп. Ак суу окуясын көтөрүшөт. Анан кийин эми Дача суу деген пайда болуп калган аны, анан бул июнь окуясын муну калп эле саясий упайды алыш үчүн көтөрө бергенден пайда жок. Июнь окуясында жабыркагандар карапайым эл болду. Өлгөндөр карапайым эл болду. Үйлөрү күйгөндөр кайрылы карапайым эл болду. Анан кийин кайра саясат кыламын деп, анан саясатты бир саясий упай чогултам деп эле баштап туруп, элдин баягы эми бүтүп келеткан жарасын чукпай эле койсун. Мен мына өзүм түштүктүн кызымын, эки эл түшүнүштү. Азыр карапайым эл түшүнүштү. Меники канча даже мындай эки улуттар аралык тойлордо болуп атам. Кыз алып кыз беришип атышат, достошуп атышат. Бизнестерин чогуу кылып калышты. Ошондуктан бул ишти менимче колунан келбейт, ачылбайт. Ал эскирип калган. Ошол убакта иштеген немелер, ошо баягы тергөөчүлөр, прокурорлор азыр иштешпей калышкан. Ал кылмыш иштери качан эле архивге түшүп кеткен. Ошол кезде жабыркагандардын кээ бирлери бар, кээ бирлери уже жок, жашоо деген жылып атат. Анан ошол убакта көбүнүн баягы мындай эс тутумунан чыгып кеткен фактылар дагы бар. Көбү эстегиси да келбейт. Баягы башынан өткөн кайгыны, үйлөрү күйгөнүн, жакындары өлгөнүн, жарадар болгондорун бул көбү эстегиси келбейт. Эми жашоо өзүнүн ыгына түшүп келетканда мен ойлойм буга кайрылбай эле койгон жакшы. Биринчиден мен үчүн түшүнүксүз болгон жери баягы Ош окуяларына байланыштуу материалдар кайра кароо жөнүндө сөз болуп атат да. Кайсы материалдар жөнүндө сөз болуп атат. Мисалы, соттук чечимдерби, же башка өкүмдөрдү карайбы, ошол жөнүндө бүдөңкү болуп калган да. Көпчүлүк муну ошол баягы соттун өкүмдөрү кайра каралып,
баягы турмада аябай көп күнөөс кишилер жатат да. Мен ошо өзүм журналисттик иш жүрүшүндө башка да билген фактылар көп да. Анан ошо кишилерде бир үмүт пайда болгон да. Ошо сот иштери кайра каралып, балдарыбыз, экөөлөрүбүз кимиси отурат. Ошолор акталып калабы экен, кайрадан чыгып калабы экен деген үмүт пайда болгон да. Бирок азыр убакыт көрсөтүп атат, эми ошондой болбойт окшойт да. Баягы биринчиден мына Баткен окуялары башкалар болуп кетти, клубтар болуп. Бул экинчи планга өтүп калды да бул иш кайра. Анан кайра жанданганда эле ошо мен айткан сот өкүмдөрү башкалар каралабы жокпу, азыр белгисиз болуп атат да. Негизи өзү менин оюмча, жеке оюмча, бул ишти азыр тийбей эле койгон макул деп ойлойм да. Анткени мына 10 жылдан бери бизде бийлик кайра алмашып атат. Анан кайсы бийлик канчалык объектив карай алат бул иштерди? Ошо маселе турат да. Анткени ошо бийликте отургандар кандайдыр бир тиешеси боло турган болсо, бул жерде объективдүүлүк жөнүндө, адилеттүүлүк жөнүндө сөз болушу өтө кыйын. Бул иштерди сот өкүмдөрү башкалар бардыгын эми бизден кийинки бир 2-3 поколение алмашкандан кийин бир объективдүү карай турган бир кишилер бийликке келсе керек деп ойлойм. Ошого чейин бул ишти жакшы эле мындай карап эле койгон жакта, анткени жаралар дагы эле жаңы сыздап турат. Аларды кайра чукулап оорутканга мындай негиз азыр жок деп ойлойм да. Албетте, эми ошондой тапшырма берилип калган, бул факт. Бирок баа берилген, бардыгына баа берилген, такталган парламент ошол убактагы ата журт партиясынын өкүлдөрү, депутаттар болуп келген. Бул бизге атаандаш болуп келсе. Алардын эң чоң максаты убактылуу өкмөттү жазалайбыз деген максат менен элдин көпчүлүк добушун алып, ошол ура менен түштүктөн келишти да. Келгенден кийин булар чындыгында жакшы аракеттер жасап, комиссияга дыкаттык менен иштеттирип, чоң аракеттер жасалганда жанакы мен айткан 4 фактыны баары ошого макул болушуп, добуштарын беришип, точка коюлган бүт комиссияларда. Эми максаттары мен айта албайт экен, бирок кийин мен ар бир менен кээ бир жетекчилер менен жолугушуп түшүндүрүп, бул өтө кылдаттык мамиле жасаш керек, бул опурталдуу маселе. Эгерде муну козгосок, бул эки мамлекеттин ортосунда дагы мындай чырчыйып кетиши ыктымал. Андан башка дагы этнос арасында дагы түшүнбөстүк пайда болушу ыктымал. Себеби биздин ар бир айтканыбыз башкача трактовка болушу ыктымал. Бизде эми жана ийлик дегенде, ийликтеп өзүбүз бүткөндөн кийин жанакы кыргыздар бул геноцид деген басым жасаганга биз ошого көбүрөөк аракет кылып далилдерди берип отуруп, мына ошону жетишкенбиз. Ушу болду, маселе токтогондон кийин муну ачышка болбойт деген саясатты жүргүзүп түшүндүрүү аракеттин негизинде менин оюмча азыркы жетекчилер дагы түшүнсө керек. Кудай буйрса ушунун баардыгы ушу менен калат деп мен ойлойм да. Бирок баары берилген, такталган, жазаларын алышкан, ошо негизинде соттун дагы чечими чыккан. Сөз соңунда айтарыбыз эмне? Кыргызстандын эли, аны расмий бийлиги 2010 жылдагы Ош окуясынан кандай сабактарды алыш керек деген суроолор туулат. Эми элдинде келе турган айта турган болсок, эл сабагын алды. Эми сабак алышы керек деп айткан азыр унчалык корректүү болбой калат деп ойлойм. Сабак алды деп ойлойм да элчи. Баягы улуу аалым Владимир Даль, баягы орус тилинин сөздүгүн түзгөн киши, айткан жери бар да. Котормосуз сүйлөшкөн эки эл бул бир эл деп. Бири-бирин түшүнсө котормосуз ошо бир эл болот деп айткан да. Биз кыргыз менен өзбек ошондайбыз да, бир элбиз да. Баягы көп жерде булдай нерселер баягы достугубуз, мазарыбыз бир, тилибиз бир деген мына саясат үчүн да айтылып атат көп жерлерде. Бирок бул чындык. Бул чындыгында ушундай да. Биз бир элбиз да. Эми баягы бир үй бүлөдө эле 10 бала болсо, ар бир ар башка да туурабы, характери бар, башкасы бар. Биз эле ошондайбыз да. Бир тууганды мындай айткандачы. Ошон үчүн эл азыр түшүнүп калды ошону. Буга далил катары айтсам болот. Мисалы 90-жылкы окуялардан кийин мен жеке өзүм карындашым кыргыз балага турмушка чыкпай калды да, ошо ата-энем коркуп ошону кандай болот экен деп турмушка бербей койгонбуз да. Бири-бири менен жакшы көрүшкөн эмес бар экен. 10 жылдан кийин болсо, бир 2 ай өтүп эле баягы кыргыз менен өзбектер тойлор кылып баш кошуп жашап калышпадыбы? Бул деген
ошону эң чоң далилинен бири да. Эл бул жерде андай тиешеси жок бул жаңжалгачы. Эми баягы алданып аралашып кеткендер башка маселе. Вот сабак дегенде ошону айтса болот. Ошо провокацияга алдырып, эмоцияга алдырып, алданып калбаш керек деген сабакты менимче эл алды да. Эми албетте бул окуядан баарыбыз жөнөкөй жарандан баштап баарыбыз сабак алышыбыз керек. Кыргыз мамлекетинин бүтүндүүлүгүн сактоо ар бир жарандын милдети экенин сезишибиз керек. Биринчиден бул экономикалык жактан кубаттуу болушубуз керек. Анан бул жерде айрым мындай интернет айдыңындагы айрым бир улут аралык мамилелерди козуткан, улуттар аралык бир ынтымактыкка шек келтирген чакырыктарга тыюу салыныш керек. İyun vakiyası bitti bizde elemez. Özbekistan'da oldu. Mana başka yerlerde ama bütün yeryüzünde oldu bu narsa. Bunu endi Allah'ın bundan sava kalıp gelecekte bu narsaları kayıtlamaslıkla hareket kılışımız. All the people in Kyrgyzstan must live happy. Barda Kırgızistan'da eli baktı yaşaşka haktı. In our country in Kyrgyzstan, Uzbek, Tajik, Tatar, Russian, Kyrgyz, all of them are very happy. Sunuşum, el intimak jasa memlekettagi ösüp bara berat. Goodbye. Ушул нерсе кайталанбаш үчүн ар бир улут же ар бир жаран өзүнүн кызыкчылыгынан өлкөнүн кызыкчылыгын бийигирээк коюш керек. Ошондо гана улуттар аралык ынтымак Кыргызстанда өнүгүп өсүп болот. Элдин тынчтыгын ойлойбуз биз дагы. Биздин Кыргызстанда да тынччылык болсун, элдер өнүгүп өссүн. 2010-жылдан бери жакшылыктуу күн болбой атат. Мына жогоруда иштеген биздин депутаттарыбыз, президенттерибиз деле түшүнсүн, элдерди тынч койсун, биз ынтымакты каалайбыз. 91-жылы сабак алган өзгөн ошол учурда башынан өткөргөн ал окуяны эл аябай тынч, сабырдуулук менен өткөрдү. Ал эми Ош шаарында ошол окуядан эл аябай баягы жабыр тартып, канчалаган адамдар набыт болуп, анын натыйжасында эл аябай кейип, ал өтө бир оор жоготууларга алып келген. Iyun voqeasidan keyin el juda qiynalgan, men shuni bilaman. Chunki qirg'izlar va o'zbeklar orasida juda ham ko'p 2-3 yil anglashmoqchilar bo'lgan. Menda masalan maktabda o'qisdim u mahal. Maktabda ham biz bo'linib boshlaganmiz. Lekin keyin bu narsani biz kichkina bo'lganimiz uchun, yosh bo'lganimiz uchun bu narsani unutib, yana qaytadan inoq bo'lib ketganmiz. Qanday gana o'qiya bo'lsin, konflikt, churchataq bo'lganda chin-chindan kelganda qarapayım xalqqa qiyin bo'ladi. O'shoning uchun el bunday uşaq so'zlarga, je bunday fakti yo'q narsalarga ishonmay, so'zsiz birimdikte ananday bo'lgan faktlarga tayanib qana birimdikte bunday bir-birine ishonish qanday boshdan ынтымак bo'lgan bo'lsa, o'shanday narsada bunday konfliktni bo'lbogonga bosqanga harakat qilib, sabrдуулук менен жеңиш керек да ошол нерсени-чи. Tinch bo'lsa, vatanimiz tinch bo'lsa, osmonimiz oppoq bo'lsa, tash yaxshi bo'ladi. Shu qoya yoshga yashasin, yosh hammasi. Biz ham yashab bitdik. Keyin yoshga doimo dunyo tinch bo'lsin, uni o'sib yashasin. Бүгүнкү кебибизди жыйынтыктасак, Кыргызстанда бардык улуттардын кызыкчылыгы, коопсуздугу корголгон, укуктары сакталган, улуттар ортосундагы ырашкерчилик, достук, бир туугандык сезим орногон, мекени үчүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган ынтымагы бар, саясат жолу демократиялык баалуулуктарына негизделген бакубат коом калыптанат деген ниеттебиз. Бакыт Орунбеков, Азаттык.